Албетте бул жакшы окуучулар, мыкты окуган окуучулар бул мектептин жүзү. 5-классымда естествознаниyaдан катышкам, олимпиада, экинчи орунду алгам. Математика бул умножениялар, деление жана задачаларды кылганды жакшы көрөмүн. Бул кыздар мектептеги эң мыкты окуган алдыңкы окуучуларыбыздын катарында. Куда кааласа бул кызыбыз олимпийский чемпиондордон болот деп мен үмүтүм аябай чоң. Мушташпаш керек азыр мектепте ошондойлор көп. Биздин кыздарыбызга, класстагы кыздарыбызга аябай мотивация берет. Жүрөгүм соғып кыргызмын деп, кар жаса да жамгыр жаса, жайма-жай Кудай жалгаса, кайталайм калбай кайрадан. Жүрөгүм сезет, кара жаш кыргыздын кызы деп, үнүн кубат алып кулагың эзет, кандырбай уктум келип кайра. Мен Каныбекова Айдана, мен экинчи мектепте окуйм. Орто мектебинде Салижан Жигитовна, мен 6-класстын окуучусу болом. Жакында 12 жашка чыктым. Азыр бизде география сабагы болуп атат. Мен география сабагын өтө жакшы көрөм. Ещё мен русский язык урогун жакшы көрөм. 5-классымда естествознаниyaдан катышкам, олимпиада, экинчи орунду алгам. Экинчи орунду алгам. Анан дагы танцаларга катышам, мероприятияларга, фотошолорго катышып, биз орун алабыз классыбыз менен. Айдананын класс жетекчиси болом. Айдана менен 2 жылдан бери иштешебиз. Аябай жакшы кыз, аракети күч. Биздин кыздарыбызга, класстагы кыздарыбызга аябай мотивация берет. Өзү дагы ынтылып, парламентте иштейт. Биздин мектептин парламентте иштейт. Куда кааласа бул кызыбыз олимпийский чемпиондордон болот деп мен үмүтүм аябай чоң. Үмүт эмес. Я ушу ойлойм да, ушу кыз ушуга жетишет деп. Бизге калган мурасбай, тарыхый жана маданий, шараккан таза булактай, руханий жана адаби, менин кыргыз жерим. Мария Адылбековна бизге математика сабагынан берет. Эң жакшы көргөн эжекем. Көбүнчө ошол эжеке түрткү болот бизге. Ар бир жерден поддержка берип турат мага, спорт жагынан, мероприятия жактардан. Бизге мага полный жагынан поддержка берип турат. Спорт менен машыгыш керек. Мушташпаш керек, азыр мектепте ошондойлор көп. Ошо мушташпаш керек. 5-класстан баштап биз ошо жакшы эжеке болуп, мен айткам да, русский языктан жакшы окуйм, ошентип неме болгом да. Андан кийин ушу 5-класста дагы математикага кызыккам. Ошо анан математикадан неме алгам, эжеке бизге поддержка бергенден да математика сабагы жаап баштаган. Ошентип анан түрк болуп кете берген. Келечекте олимпийский чемпион болгум келет. Ушу кызым бизде окуганыма аябай сыймыктанам. Биринчиден ата-энесине рахмат айтам. Бул аябай чоң иш. Ата-энеси бар болгон үчүн, ата-энелери колдогон үчүн ушу ишке барып атат. Биз дагы колдоо көрсөтөбүз. Бир сөзсүз бир нерсеге барабыз, мындай болобуз дегенде жооп беребиз. Анан кийин ушул сабактардан калбасын деп дополнительно окутабыз бул кызды. Калып алып, ушу эки жагын параллель алып кетсин депчи. Анан не дейм, ушундай кыздардан көп болсо, бизде жакшы болмок. Мен келечекте ойлойм, что ушу кызыбыз бизде атыбызды чыгарат, мектебибизде атын чыгарат. Бизге калган мурасбай, тарыхый жана маданий, шараккан таза булактай, руханий жана адаби, менин кыргыз жерим коз. Мен Каныбекова Анеля, мен 10 жаштамын. Салижан Жигитов орто мектебинде окуйм, 4-класстамын. Мен жакшы көргөн сабагым бул математика. Математика бул умножениялар, деление жана задачаларды кылганды жакшы көрөмүн. Мен жакшы көргөн классный руководительница это бул Мясар Нумановна. Мясар Нумановнага рахмат. Ушунча нерсебизге чыдап неме кылып берди, сабагыбызды өтүп. Мен рахмат дейм. Бул кыздар мектептеги
эң мыкты окуган алдыңкы окуучуларыбыздын катарында. Мектептин парламентинде дагы катышкан бар кыздарыбыз. Андан сырткары ошол билими абдан жакшы, коомдук иштерге активдүү катышкан окуучуларыбыз. Класстан сырткары дагы ар кандай кошумча курстар менен алектенишет. Ошол албетте бул жакшы окуучулар, мыкты окуган окуучулар бул мектептин жүзү. Мектебибизде ушундай кыздар бар экени биз үчүн сыймык. Алардын буюрса келечеги алдыда. Алар үчүн биз дагы ата-энелер, биз мугалимдер дагы болгон күч-аракетибизди жумшайбыз. Ушундай окуучуларыбыз, балдар биздин келечегибиз. Окуучуларыбыз көп болсун, биз сыймыктанып жүрөлү. Булардын чоң аталары илгертен бери ушундай күрөш менен алектенип ушундай болуп келишкен да булар. Чоң аталар ушундай күрөштөргө чыгып неме кылып келишкен. Анан булардын чоң атасы да ошондой спорт менен неме кылат эле. Андан өзүнүн атасы дагы спорт менен неме кылат, машыгат. Анан көбүнчө ошол өзүнүн атасынын эмгеги, анан өздөрүнүн эмгеги, өздөрүнүн тырышчактыгы, өздөрүнүн немеси да, аракетте, өздөрүнүн аракеттери ошондой ийгиликтерге жетишип атышат. Карасыңарбы? Бизге калган мурасбай, тарыхый жана маданий, шараккан таза булактай, руханий жана адаби, менин кыргыз жерим кол. Мен хоббим бул дзюдо. Дзюдого түрткү атам болгон. Бизге дем күч берген бул Аттакуров Филим, Абдисалам уулу Сыймык и Убайдулла агай. Бизге дайыма дем күч берип турат. Мен Айсулу Тунубековадай чемпион болгум келет, Кыргызстан чемпиону болгум келет и бүткүл дүйнө чемпиону болгум келет. Ушу дзюдо спорту менен. Менин кыргыз жерим коз, меймандуу элим жош, ачуусуна тийбесең, татуусуна ийдесең, курман жана пакебиз, колдойт бизди асмандан, кошойбага такебиз, сеймиктабы жаштардан, өз тилин унутпаган, миңдеген улуттардан, эгемендүүлүк суруп алган, жашасын биздин кыргыз. Бул биринчиликтин медалдары. Бул медалды мен по памяти Бабаева Данила алган. Международный спорт. Буну мен Хамза спортунан алгам, Казакстан, Алматы. Буну мен дзюдо академиясынан алгам, тоже международный. Бул новогодняя сказка 2024. Бул новогодняя сказка 2025 год. Готто ушул медальдарды алгам. Мен дзюдону 5 жашымдан мен машыгып жүрөм. Мен дзюдого атам түрткүлүү болду. 5 жыл дзюдого артабыз. Мен эң жакшы көргөн спортум бул дзюдо. Мен медальдарым тааныштырып берсем делем болот. Бул медаль Академия дзюдода болгон международный турнир. Буну Хамза 2023 алгам. Экинчи место алып ыйлагам. Бул Өзбекстанды биринчи место алып келгем. Мен Мээрим Жуманазарова болуп, ушундай олимпийский чемпион болгум келет. Бул биздин Анеля кызыбыз менен Айдана кызыбыз аябай жакшы машыгып жатышат. Алардын мүнөзү жакшы, аракетчил, тырышчак. Биз бул кыздардан үмүтүбүз чоң. Келечекте чоң ийгиликтерге жеткендигине биз ишенебиз. Бул кыздарды тез эле соревнованияларга алып чыгып турабыз. Баары эле жакшы ийгиликтер жаратып келип атышат. Биз эми күн сайын машыгуунун сырларын айтып өзүбүз кызыктырып, үйрөтөбүз, өзүнүн колдон келишинче аракет кылып, болушунча кызыктырышка аракет кылып. Бизге калган мурасбай, тарыхый жана маданий, шараккан таза булактай, руханий жана адаби, менин кыргыз жерим коз, меймандуу элим жош, ачуусуна тийбесең, татуусуна ийдесең.
курман жанап паккебиз колдойт бизди асмандан кошойба кебиз сеймиктабы жаштардан өз тилин унутпаган миңдеген улуттардан эгемендүүлүк суруп алган жашасын биздин Кыргызстан каныкейдей кыздарым семметтейди төрөсүн арадан өтүп жылдарын балбан кыргызды көрөсүн манастын руху сенде бар эркек минде ойлосоң бул кыздар атагазар тереңирээк бойлосоң мен кыргыздын кызымын кыйын кезде кулаткан кырк нурдун ысыгымын үйдүн октун